Галина Байтерек Жапаровдун Facebook аккаунтун бузуп киришти. ЖМКлардын бири депутат Дастан Бекешев жаңы Конституция элдин шору болот деп айткан видеосун чыгарган. Анын астына Садыр Жапаров деген аккаунт комментарий жазган. Президенттин маалымат катчысы Галина Байтерек өлкө башчы Садыр Жапаровдун Facebook аккаунту талкаланганын жана ал соңку комментарийлерди өзү жазбаганын билдирди. Эске сала кетсек, социалдык тармактарда ЖМКлардын бири депутат Дастан Бекешев жаңы Конституция элдин шору болот деп айткан видеосун чыгарган. Анын астына Садыр Жапаров деген ат менен катталган аккаунт одоно комментарий жазган. Ушул тапта бул билдирүүнүн кызуу талкууланып жаткан чагы. Мамлекет башчы Садыр Жапаровдун маалымат катчысы социалдык тармакка жазылган соңку комментарий боюнча түшүндүрмө берди. Президент Садыр Жапаровдун Facebook социалдык түбүндөгү жеке баракчасы белгисиз бирөөлөр тарабынан бузулду. Ниети бузуктар аталган баракчадан аркандай посттор менен комментарийлерди калтырышкан. Акыркы комментарийлерге мамлекет башчысынын эч кандай тиешеси жок. Садыр Жапаров коомчулукта айтылган бардык ой пикирлерге, анын ичинде сын көз караштарга да сый урмат менен мамиле кылат. Андыктан ал мындай сөздү эч качан айтпайт деген Байтерек. Кече Жогорку Кеңештин депутаттары жалпы жыйында жаңы Конституциянын долбоору боюнча референдум дайындоо демилгесин биринчи окууда колдоп беришкен. Эл өкүлдөрүнүн 87 макул болсо 9 каршы чыккан. Каршы чыккандардын арасында Дастан Бекешев да бар. Эл чындыкты билсин. УКМК Баткенде 40 тонна күйүүчү майларды мыйзамсыз ташып бараткан жеринен жүк ташуучу унаалар кармалды. Күйүүчү жана майлоочу майлардын аткезчилик жол менен ташылганы аныкталды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматынан билдирди. Ага ылайык 1 мартта Баткен облусунун Лейлек районунун күйүүчү майлоочу материалдарды мыйзамсыз ташып бараткан жеринен 4 жүк ташуучу унаа кармалды. Такталган боюнча кармалган унаалар күйүүчү майлоочу материалдарды мыйзамсыз ташуу үчүн контейнерлердеги идиштер менен атайын жабдылган. Айдоочулардын жүк ташуучу унаалардын аты жөнүн тактаган документтери болгон эмес. Табылган контрабандалык күйүүчү майлоочу майдын жалпы көлөмү 40 тоннадан ашык болгон. Белгилей кетсек, коңшу республикалардын биринин жарандарына таандык кармалган унаалар аткезчилик ишин жашыруу үчүн Кыргыз мамлекеттик номерлерин мыйзамсыз колдонушкан. Учурда бул фактыга тиешеси бар адамдарды аныктоого багытталган иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Өкмөттүн токтомуна ылайык өлкөдөн Евразия экономикалык бирлигинин бажы аймагынын чегинен тышкары нефтини жана мунай заттарын экспорттоого убактылуу тыюу салынганына байланыштуу республика боюнча аткезчиликке каршы жигөрдүү күрөшөбүз деп айтылат УКМКнын билдирүүсүндө. Булак Назар News KG. Кыргызча эле сүйлөсө болмок. Президенттин талкуу жараткан иш сапары. Президент Садыр Жапаров эл башы Нурсултан Назарбаев менен жолугушту. Жолугушууда тараптар эки мамлекет ортосунда кызматташууну мындан ары да тереңдетүү боюнча пикир алмашканы белгилүү болду. Социалдык тармактарда мамлекет башчы Жапаровдун Назарбаев менен учурашуусу кайрадан талкуу жаратты. Жолугушуу учурунда жарыяланган сүрөттө Казакстандын туңгуч президенти менен Кыргызстандын президенти билек кыса учурашканын көрүүгө болот. Булак Назар News KG. Эл чындыкты билсин. Урматтуу Чолпонбек Абыкеев аксакал, сиз өткөндө Ошто өткөн митингди самсалаган жугунткорлордун митинги деген мааниде өтө осол сүйлөп койдуңуз эле. Эгер сизде аксакалды калыстык болсо, элге таанымал белгилүү адам катары сый урматка ээ болгон адам болсоңуз, ойлонуп сүйлөшүңүз керек эле. Өлкөбүздө Атамбаев президенттиктен кетип, Жээнбеков келген күндөн баштап дээрлик митингсиз жашаган күнүбүз деле болбоду окшойт. Бирок ошол митингдердин баары борбор шаарыбыз Бишкекте өтүп жатты. Эгер эле ошол митингдер мыйзам талабына жооп берген маданияттуу түрдө өтсө, мен сизге минтип кайрылып жооп жазып олтурбайт элем. Бишкекте өткөн митингдер адамзат мурда кийин көрүп билбегендей бири-биринен өткөн шермендечилик менен өтүп жатты. Бирок сиз бир жолу да интернеттен же кайсыл бир каналдардан чыгып ошол тополоңдорго сын айтып койгон эмессиз. Атамбаев Койташта өзүнчө республика түзүп, короосуна бок курсак жугунткорлорду топтоп таш төктүрүп келсеңер курал колдоном деп 2 ай бою элдин кыжырына тийгенде сиз эч жерден чыгып сөз кошкон эмессиз. Элди түштүк түндүккө бөлүшүп, сарттарды түштүгүнө кууш керек деген чакырыктарды айтып кыйкырышып жатканы сизге жакса керек, унчукпай олтурганыңызга караганда. Эми караңыз, төмөндөгү ыштаны чечип башына кийген тарбия талим көрбөгөн аял деген атка такыр татыксыз жинди чалышкатындар Оштон борборго барышкандар эмес. Ак үйдөн кирип чыкканды сөгүп, жакасын жукулдатып түкүрүшүп жатышкан бул шерменде катындардын кылыктары сиздин түшүңүздө туура эле окшоп көрүнгөн. Эмне үчүн ушуларга тарбия саат өтө албадыңыз? Макул, сиз буларды тыя турган күч органдарына иштебейсиз, буларды сындай турган критик эмессиз, буларды кой дей турган колдогон кожосу да эмессиз деп коелу. Анда эмне үчүн Ошто Райымбек Матраимовду колдоп бир сонун маданияттуу мыйзам жолунда өткөн митингке келгенде сын айта турган критик, кой дей турган кожо, тыя турган күчкө айланып калдыңыз? Сиз мага мен Райымбектин атын атаган эмес, мүмкүн Атамбаевчилерди, Жээнбековчуларды айтып жаткандырмын.
дедиңиз. Мага карата жазган пикириңизде бирок Оштогу өткөн митинг ошого себеп болот деп айткан сөзүңүз турат ошол жазгандарыңызда. Оштуктар митинг эмне экенин билбей эле өз тирликтерин кылып жашап жатышат. Болгону Райымбек Матраимовдой элдин улу камалганына макул болушпай, өмүрлөрүндө бир жолу митингге чыгып коюшуптур да. Ошто өткөн тынч митингдин борбордо жашаган сизге кандай оорчулугу тийди дейм да. Бишкекте кандай темада митинг өтпөсүн, темага туура келеби, келбейби баары бир сөзсүз түрдө Бакиевдин, Матраимовдун, Жээнбековдун аттары кошуп сүрөттөрүн көтөрүп алышат. Бул эмнеден кабар берет? Мен айтпасам да акылдуу жан өзүңүз жакшы билесиз. Түгүл жылда 8-март майрамын булгашып көчөгө чыккан шуркуяларда Райымбектин сүрөтүн кошо ала чыгышат. Алардын жылаңач жүрөбүз деген каалоосуна, бир жыныстагылар баш кошобуз деген жапайлыгына Райымбек Матраимов тоскоол болуп жатабы? Эрге тийбейм, бала туубайм, аборт кылам, кайната кайненеге чай узатпайм деген сыяктуу шуркуялардын бузулган талаптарына Райымбек Матраимовдун кандай чешеси бар? Абыкеев аксакал, жакшылап көрүп алыңыз. Жугунткорлордун митинг деп төмөндөгү катындардын шермендечилигин айтат. Жугунткор деген сөз бирөөнүн акчасын алып, заказын аткарып, кайсыл багытты көрсөтүп койсо, ошол жака карай үргөн иттерди айтат. Жугунткор деп Хан Сарайда өтө оор кылмыштарды кылган кылмышкерлерди колдогондорду айтат. Ал эми Ош шаарында өткөн митингге 20 миңдей эл катышты. Сиздин оюңуз боюнча ошонун баарына Райымбек акча берди деп ойлойсузбу? Адашасыз, алар Райымбек Матраимовдун жакшылык иштерин көргөндөр, өздөрү албаса башкаларга кылган кайрымдуулугуна күбө болгондор чыгышты. Райымбек былтыр коронавирус учурунда бир эле Ош эмес, бүткүл өлкөнүн региондоруна бирдей жардам кол сунду. Төө жутканын билбейт дегендей жардамын алып жеп бүтүп, андан кийин деле Райымбек жаман дегендерди тузун ичип туздугуна түкүргөн жугунткорлор деп коебуз. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, ошол Ошто өткөн митингдин катышуучуларынан кечирим сурап койсоңуз жаман болбойт эле. Мурда кандай сыйласак ошол ойдо калмаксыз деп Шабыл Мырза Бөрөкулов өзүнүн социалдык баракчасына жарыялады. Бул шумдугун кургур депутаттын тилегин угуп койгула. Бул конституция элибизге бактылуу жашоо эмес, убактылуу жашоо алып келет деп мен ишенип турам, дейт. Кара ниет адамдын тилеги да өзүнүн пейилине жараша кара жолтой болот. Конституцияны деле ушул Момбеков окшогон акылдуулар жазып жаткандыр. Элибизде алдын ала жамандык сүйлөгөндөрдү, тескери тилек кылгандарды шуң адам дешип, кээде аларга карай оозуңду шамал учурсун же болбосо ниетиң өзүңө шерик болсун деп коюшчу эле. Эмне демек элек? Элдин жашоосу эмес, өзүңдүн кара башыңды жашоосун бактылуу болсун. Сенин эски кожоюнуң Атамбаев Конституцияны уруп ойноп койбой башкарды беле. Дал ошол мыйзамдар бузулуп, карапайым элдин укугу тебеленип учурларда сен аябай байып мурдуңан эшек курт түшүп калган эле. Эми бүгүн сен Конституция жөнүндө сүйлөп калдыңбы? Бүгүн чортаман кыргыз эли үчүн Конституция жазылабы же жазылбай калып кетеби, барбы жокпу, эскиби жаңыбы, баары бир. Биз президентибиз Садыр Жапаровго, Баатыр уулубуз Камчыбек Ташиевге, азаматтар Мамытов, Зулушев, Мариповторго ишенебиз. Ал эми сенин сөзүң, тилегиң биз үчүн бир тыйынга арзыбаган Ерунда, деп Шабыл Мырза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына бөлүштү. Баса, Шындык инфо каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин.